Kışta sveti жок калбайын десеңер, азыртан ысырапты токтотуш керек болуп атат. Бизге Ош электр кызматынан адис келип, эскертүүнү берди. Урматтуу туугандар, айрыкча автосалон иштеткендер, жана башка чоң здания менен жакшы акча таап аткан биздин бизнесмен агалар, достор, инилер, биз бардыгыбыз патриотпуз. Патриотмун дегенде эле сөз менен төш кагып, мен патриотмун деген эмес, балким үнөмдүүлүк кылып, сарамжалдуу пайдаланып, эконом кылып, мамлекетибизге салым кошушубуз керек болуп атат. Бул боюнча биздин өзүбүздүн дагы мынакей урматтуу генералыбыз чыгып атат, кышта үшөбөйүн десеңер, электрди экономдогула деп. Ошонун себебинен мына адис Нурланбайке бизге азыр ачык эскертүү кылып кетип атат. Бардыгыбыз мыйзамдын астында бирдейбиз. Кандай миллиарддаган суммаларды айлансак деле, бардыгыбыз мыйзам астында бирдей адамбыз. Кандай бизнесмен болсок дагы. Ошого силерден сураныч, күндүзү иштетип аткан зданияңардын кереги жок жарыктарын бардыгын өчүргүлө. Бизде да анча жарыктар калып кетип аткан экен, азыр бизге эскертүү келди. Биз эскертүүнү туура кабыл алдык и жана силерге эскертүүнү сунуштап атабыз. Мынакей ушу силерге эскертүү. Күндүзү жарыгыңарды толук өчүрүп койгула. Баягыда 5 толк эле жарыктарды илип албагыла. Даже биз азыр кечинде бул освещение бардыгын азайтырганга туура келип атат. Анткени биз өзүбүз реакция кылбасак, башкаларга тем более Кудай берип калат да. Ошондуктан урматтуу Ош шаарынын тургундары, бизнесмендер, келгиле бардыгыбыз жапырт ушул нерсеге реакция кылып, кышта үшүбөс үчүн достор, күндүзү светтерди көчөдөгү баягыда 5 толк жанып тургандарды өчүрөлү.